бул жерде уруштун башын ушу Майсал деген бала баштаган. Менин балам урган бул жерде. Анан кийин ушинтип эч мойнуна алгысы келбей кайтып бул жактын баласына күнөөнү тутуп жатат бул жердечи. Ошо Майсал деген бала эгерде ошондой оор болгон болсо, жагы сынган болсо, ошо биздин балдардын катарында кан жоготуп ошол жерде жатат эле. Ал эч канча токмокту жегени белгисиз болуп туруп эле биздин балдарга ооданып эмгиче чейин камалбай атат. 4 күн жоголуп турган. 4 күнгө чейин ошо оор болсо ошол жерде качып жүрө эле. Ошо бекинип ошол жерде айыл бар үчүн качып жүргөн. Ошондо видеокамерадан менин баламды сабалганын көрүп туруп дагы ошол тергөөчү өзү ошол менен таанышпы же тааныш эмеспи, менин баламы өтө жеңилдеп ошол Майсалды урду деп атат. Ошол абалында Майсалды эч качан урбаганы аныкталып турса дагы ошону көргүсү келбей атат, билгиси келбей атат. Кара сууда дагы жаткан балдарыбыз биринчи кара сууда жатканда томографияга түшкөн. Экинчи жолу областойдо жатканда дагы томографияга түшкөн. Булар 10 күндүн ичинде эле 2 жолу томографияга түшкөн, экөөндө тең оор болуп чыккан. Ушул томографиянын результатын көрүп деле бул жерде врачтар, тергөөчү, мед эксперттер анча оор эмес деп жаракат берип атышат да маалыматтычы сотко. Түркиянын Enwork компаниясынын продукциялары сиздин ден соолугуңузга кам көрөт. Кара зире майынан жасалган мусулман каражаттары өлүмдөн башканын баарына даба. Бардык оорулар үчүн сунушталат. Косметика каражаттары адамды жашартуучу, бырыштарды жазуучу касиетке ээ. Толук маалымат үчүн экран алдындагы телефон номерлерге байланышыңыз. Сизге дасыккан адис Чынара Курбаналиева жооп берет. Саламатсыздарбы, Адыбак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Буга чейин бизге Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнө караштуу Большевик айылында 13 сентябрдан 14-үнө караган түнү 4 бала көптөп, 2 баланы сабаган боюнча ошол сабалган балдардын атын энери келип, өздөрүнүн үнүн элге жеткиришкен. Ошол эжелер бүгүн дагы биздин каналга өзүнүн үнүн, өзүнүн наразычылыгын элге жеткирүү үчүн келип отурушат. Бул эжелердин айтымында медициналык экспертиза ошол сабалган балдарды анча оор эмес деп, оор эмес жаракат алган деп чечим чыгарып коюптур. Анан дагы ошол сабаган балдардын бирөөсү дагы деле камалбай жүрөт деп ошол боюнча өздөрүнүн үнүн элге жеткирүүгө келип отурушат. Саламатсыздарбы? Анда эмесе өзүңүздөрдүн оюңуздарды кенен айтып берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы кыргыз эли? Биз ушул өткөндө дагы келип кеттик эле, азыр дагы келип отурабыз. Мына ата-энелер, энелер кече Кара Суу районунда сот отуруу болуп, бул жерде адыл биздин үнүбүздү элге жеткирип, элдин ушул сот отурумунда элдин пикирин эске алып, ошол 4 токмоктогон баланын үчөөнү кайда камакка киргизишти. Ошол биз ата-энелердин атынан ушу кыргыз элине ыраазычылык айтабыз, бизди колдогонуңар үчүн. Адылга да рахмат айтабыз. Адыл биздин үнүбүздү элге жеткизди, эл бизди колдоду. Чындыкка биз азмаз да болсо ишенип калдык бул жерде. Бирок бизди ошол сот отурумунда адвокаттардын сүйлөгөн сөздөрү аябай кыжыртатууну келтирди. Себеп дегенде бул жерде Кара Суу районунун мед эксперттери, тергөөчүлөрү, врачтары балдарыбызды анча оор эмес жаракат келтирген деген диагноздорду коюп, ушундай маалыматтарды берип, ушу сотторго жеткизген. Ошол бизди аябай кыжырыбызды келтирип атат. Бул 3 токмоктогон баланы убактылуу гана жайга киргизди азырынча. Бирок бул жерде Майсал деген бала эч башынан бери мойнуна алгысы келбей бул жерде аны киргизе албай жатышат. Бизде бул жерде менин уулум Адилет эң көп сабалган бала. Ошону мына сот мед экспертизасы жана тергөөчү ошо Кожоназаров деген тергөөчү ошол сотко чейин жеңил жаракат алган деген ошо токтомун чыгарып берген. Ошонун себебинен ошолор биз ошол тергөөчүнүн гана чыгарган ошол маалыматын берип атабыз сизге деп бизди ошентип атат. Бирок чындыгында эң көп токмок жеген ошо менин балам болуп атат. Өзү урушту баштаган ошол Майсал деген баланы эч качан каралабай, кайра болсо Майсал менин баламдын үстүнөн арыз жазып,
менин баламды каматканга аракет кылып жатат. Бул жерде чындык жок болуп атат. Эч качан ушул Майсалдын урган деген немени түзүшүп өздөрүнчө пландарды башынан түзүшүп, биз бул Кожоназаровдун бизге тергөөчү болгону дагы кийин билдик. Ошону соттор адилеттүү чечип берсе деп кайра дагы кайрылып отурабыз. Ушул соттор кайра ошо неме адвокаттар биз ошолордун берген чечимин окудук деп актанып атышат. Ошолордун чечиминде булар өтө оор эмес, жеңил жаракат алган деп атат. Врачтын берген ошол диагноздорунан дагы жеңил жаракатты берип атышат да буларчы, Кожоназаровдор. Анан ошо баламга оор абалында кирип, ошо больницага кирип, сен урдум дей бер, алар урушту биринчи баштаган, сен камалбайсың деп балама ошондой коркутууларды кылган. Кийин бизге дагы звонок кылып алып, ошо үй камагында неме, берки балдарды актап, анан кийин менин балама бизге звонок кылып, ошо лечениясы болгон учурда дагы ошо лейтенант Талай деген баланы жөнөтүп, 30 адырдын биздин участковойду. Ошодон 3-4 жолу жөнөткөн. Тезирээк алып кел ошо баланы, камакка камайбыз деп ошентип неме кылган. Беттешүү болот деп. Анан кийин ошо беттешүүдө дагы ошо баланы күнөөлөгөн. Ошол жерде Майсалды актап, менин балам күнөөлөгөн. Бул жерде Алтын деген тергөөч, биз бул эжекөбүз барып, бизге ушул немени тергөөнүн маалыматы менен таанышайлы десек, бизге көргөзбөй койгон. Анан кийин айткан, эжелер, силердин балдарыңар больницадан чыксын, бул Майсал менен беттештирип туруп, анан биз камайбыз деген. Неге камай жүрөт, бул бала эмне үчүн ачыкта жүрөт, бул баланы эмне күнөөгө тартпай атасыңар деп биз экөөбүз айтканбыз да. 4 күндөн кийин келген өзү да. Айтсак, силердин балдарыңар больницадан чыксын, анан биз буларды беттештирип туруп камайбыз, ансыз биз камай албайбыз деген. Ошол сөздөр эч кандай аткарылбады, бизди ушинтип кургу сөз менен жөнөтө берген. Анан дагы бул жерде баягы балдарды сабаган жерде магазинчи бала аралашып эле жүргөн. Акыры аягына чейин бир дагы неме чакырып койгон эмес. Жардам чакырып койгон эмес да, скорый же милиция. Жанында үйдүн айнегинен терезесине карап турган аял 3 метр аралыкта турган. Үйдүн айнегине карап турган аял дагы бир дагы жардам көрсөткөн эмес. Биз ушуларга дагы суралсын, булар дагы жооп берсин. Ушуларды өтүнүп келдик да. Өзү бул жерде уруштун башын ушу Майсал деген бала баштаган. Менин балам урган бул жерде. Анан кийин ушинтип эч моюна алгысы келбей кайтып бул жактын баласына күнөөнү тутуп жатат бул жердечи. Ошондо видеокамерадан менин баламды сабалганын көрүп туруп дагы ошол тергөөчү өзү ошол менен таанышпы же тааныш эмеспи, менин баламды өтө жеңилдеп ошол Майсалды урду деп атат. Ошол абалында Майсалды эч качан урбаганы аныкталып турса дагы ошону көргүсү келбей атат, билгиси келбей атат. Бул жерде Кара сууда дагы жаткан балдарыбыз биринчи Кара сууда жатканда томографияга түшкөн. Экинчи жолу областныйда жатканда дагы томографияга түшкөн. Булар 10 күндүн ичинде эле 2 жолу томографияга түшкөн, экөөндө тең оор болуп чыккан. Ушул томографиянын результатын көрүп деле бул жерде врачтар, тергөөчү, мед эксперттер анча оор эмес деп жаракат берип атышат да, маалыматтычы сотко. Биз ушуга наразы болуп атабыз. Анан бул балдарга ошо жашаган жериненби жакшы деп мүнөздөмө берилген экен. Ошону бизге адвокаттар кече сот отурумунда неме кылып беришти, маалымат беришти. Биздин кыжырданганыбыздын себеби ошол жакшы деп мүнөздөмө берилген. Андан кийин ушо анча оор эмес деген эме бизди аябай кыжырдануубузду келтирип атат. Ошо Майсал деген бала эгерде ошондой оор болгон болсо, жагы сынган болсо, ошо биздин балдардын катарында кан жоготуп ошол жерде жатат эле. Ал эч канча токмокту жегени белгисиз болуп туруп эле биздин балдарга оодарып эмгиче чейин камалбай атат. 4 күн жоголуп жүргөн. 4 күнгө чейин ошо оор болсо ошол жерде качып жүрө беле. Ошо бекинип, ошол жерде айыл бар үчүн качып жүргөн. Анан бул жерде мен милиция менен күнүгө звонок кылып сүйлөшүп аткам тергөөчүгө мененчи. Балам ошо урулгандан баштап звонок кылып мен маалымат алып аткамын телефон аркылуу. Ошол мезгилде участковый милиция айткан, эже мен экөөнү кармадык, эртеси 14 күнү эрте менен экөөнү кармадык Масакбалда үйүндө, экөө качып жүрөт деген. Анан 3-күн дегенде мен күнүгө сурап атканда 3-күн дегенде
эже Майсал деген баланы туттум, Чыңгыз деген бала качып кеткен деген. Менде аудио запистери бар. Көрүстөмдөн туттум деген Майсал деген баланычы. Бул бала эгер ошол жерде урулган болсо, эмне үчүн ошол күнү ата-энеси больницага апарбады, эмне үчүн ошол жерде жатып калбады, таяк жеген болсо, жалган жерден докурун атат. Эртеси эмне үчүн больницага барбады, 3 күндүн ичинде эмне үчүн барбады? Бул бала ошол ооруп жаткан болсо көрүстөмдө жатабы эле. Милиция ушу немеси аудио запистерин мен неме кылып койгом, сактап койгом бар. Мен доказательство эте алам. Ушу биздин наразычылыктар. Демек, сиздер ошол Майсал деген бала ошол салашкан, сиздердин айтымыңыздар боюнча, сиздердин балдарыңыздарды. Өз уруштун башын Ошол бала баштаган. Менин балам ошол урган. Анан аягында кайра күнөөнү бул эженин баласына тыртып атат экен. Жолда калтар жеген ушул балага неме кылып койду, оодарып коюп атат да. Бишкектен адвокат жалдап бул жерде. Менин балам айыптуу болуп атат. Болду эже. Мынеке урматтуу Адабак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, окуяны бул эжелер баяндап беришти. Бул видеонун аягында айта кетчү нерсе, эгер окуянын экинчи тарабы өзүбүздүн оюбузду билгизебиз деп келе турган болсо, Адабак жолу YouTube каналы окуянын экинчи тарабында үнүн чыгарууга даяр.